Устаз, кирнелеген ширк эмес бе? Жок, ширк эмес бу. Кээде кирне кирип калат, дем салып, же болбосо башка нерселерди кылып туруп, эң жакшысы Фатиха менен кылса жакшы да. Кече жакында да ушундай бир баягы бизде бычак бар го, бычак. Жаш балдар көбүнчө чочуганда же чоң балдарды чочулаганда, жалгыз үйдө караңгы үйдө калганда подушканын түбүнө коюп коет. Анан нормально уктайт да. Субханалла, ушундай эле таасири бар. Мындай да. Албетте, ушул 111 жолу окуп койсо жакшы дейт Аятал Курсини. 111 жолу окуп койсо Аятал Курсини, негизгиси Аятал Курси. Бирок ошондой эле бул темир, жиндер, жин шайтандар темирден коркот экен да. Темирден чочулайт да бул. Бул Сулайман пайгамбардын доорунан бери ушундай да. Сулайман алейхиссалам немесинен булар темирлерден коркот. Ошо темирлерден коркот. Ошо иншалла эме болсо эчтеке.